Assalamu алейкум туугандар, мырзалар жана айымдар. Бүгүнкү кезектеги жөнөкөй тыбынын чыгарылышында Москвада жаштардын талантын күчөткөн, жаштар үчүн деп жаштарга Кыргызстандын каада салтын, нукура кыргызча ырдаганды, комузда күн ырдаганды үйрөткөн Теңиз байкебиз келип отурат. Теңиз байке өзүңүздү кичине тааныштырып, кантип Москвага келип калганыңыз жөнүндө айтып берсеңиз, анан сөзүбүздү улантсак. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, жердештер, урматтуу кыргыздар, туугандарым. Менин Москвага келип калган себебим эл катары эле ошол тагдырга байланыштуу деп койсо болот. Жашоо тиричиликке байланыштуу десе болот. Ошондой эле себептер менен келип калдык. Анан бул Москвага келгенден кийин көп жерлерди иштөөгө туура келди. Акырындап Москва шаарында эмгектенип жашап, көп жылдардан бери жашап иштеп жүргөн жердештерге жолугуп, алардын көйгөйүн угуп, таанышып дегендей, көп иштерди түшүнүп, билип, анан жакында ушул бир эме ачтык эле. Ошол боюнча суроо, метро Таганскийде азыркы учурда кыргыздардын тарыхында биринчи жолу, менин оюмча, комуз, күү, аккордеон, анан вокалды үйрөтүп баштадыңыз. Баштаганыңызга канча болду, анан жана кандай кичине жыйынтыктоочу результаттар бар? Баштаганыма жаңы жылдан кийин башталды. 7 январдан баштадык. Ошол күнү ачылды, ошол күнү ачтык. Бул офис, бул борбор, ошол окуу борбору. Комуз, аккордеон, постановка голосу деп коет, вокал боюнча үндү коюу, элдик ырларды үйрөтүү боюнча ачылды. Бул жакында эле уюштурулган Нарын коому тарабынан, ошол коомдун колдоосу аркылуу жалпы эле ушу Москвада жашап иштеп жүрүшкөн боордошторубуздун, жердештерибиздин, жалпы кыргыздардын балдарына, ушул жерде иштеп жүргөн жаштарыбызга кыргыздын нукура элдик аспабы болгон, көзгө басар аспабы болгон комузду эң башкысы үйрөтүү. Ал комуз эмне экенин билдирүү. Өзүңүз кечиресиз, өзүңүз мурун Москвага чейин Кыргызстандан ошо комузга кандай келип калгансыз? Анан жазылган балдар ушу окууга канча айда үйрөнүп чыга алат? Мен бул убакытка чейин Кыргызстанда өзүмдүн айылымда, Кочкор районунун Акжар айылында мектепте 20 жыл иштегем. Музыка мугалими болуп иштегем. Ошол жерде дагы окуучуларымды комузга, ырга, бийге тарбиялагам, музыкага тарбиялагам. Колуман келишинче, өзүмдүн билимим жетишинче тарбиялагам. Анан азыр бул жердеги көбүнчө улуу муундагы жаштар болуп атат да, 20 жаштан жогорку жаштар. Булар деле ар бир адамдын өзүнүн музыкага кабыл алуусунда болот маселе. Маселе ошондо да канчалык талантынын күчтүүлүгүндө, музыканы кабыл алуусунда, музыканы сүйүүсүндө, ошо музыкалык аспаптарды кармай билүүсүндө каалоо, эң башкысы каалоо. Канчалык каалоо болсо, ошончолук иш алдыга жыла берет. Акырындап үйрөнүп келатышат. Жаңы эле башталды, 2 жумага кетти. Азыр Кудай буйрса 4 окуучум бир күнүн аягына чыгып, 2-3 обондорду комузда ойноп ырдаганга кичине үйрөнүп
калышты. Жакшы. Жанагы сиз айтып кеттиңиз азыр 20 жаштан үйдө депчи, анан бизде стереотип бар да, бир аспапка үйрөнүш үчүн бир жаш кезинде үйрөнүш керек дегенчи. Анан азыр сиздерде 20-30 жаштагылар келип атат, ошолордун үйрөнүүсү жаш балдарга караганда кырдаал, кыйыныраак болобу дейм да. Же үйрөнүп кетип жатышабы? Бул жерде эч кандай деле кыйынчылык жок. Себеп дегенде ал адамдын өзүнүн музыкалык табити канчалык күчтүү болсо, бат эле кабыл алып кетет да, бат эле ойгонуп кетет. Мурда келгендер катталып келип аткандардын дагы айткандары ошо болуп атат да. Мен көптөн бери ойлонуп ушу эмемди ача албай комуз үйрөнөйүн дедим эле, аккордеонго отуруп тартканды үйрөнүп мындай ырдайын дедим эле. Ушу такыр эле убактым да болбой калды, тиги бул деп көп шылтоолор менен келип атат. Анан чыны менен алар деле түшүнүш керек да. Канчалык чынында музыкалык табити күчтүү болсо, кабыл алуусу күчтүү болсо, ал жашка карабайт да чынында. Бат эле үйрөнүп кетишет, эч кандай эмес ол. Эң башкысы көрсөтмөнү туура берүү окуучуларга. Бул жана аккордеон боюнча айта кетсек, аккордеондун баалары абдан кымбат да, менин оюмчачы. Анан ошон үчүн менин оюмча комузга кызыккандар көбүрөөкпү же аккордеонго кызыккандар көбүрөөкпү? Например, аккордеондун курсуна барып үйрөнүш үчүн муну айтып атканын себеби аккордеон алыш керек адамчы. Анан аккордеон бир жагы мен билгенден 50 миңден 200 миңге чейин да. Эң анан комуздуку болсо 3 миңден 5 миң, эң ашып кетсе 10 миңге чейин да. Ошого жараша дагы болобу же аккордеонду жөн эле сизге келип үйрөнүп анан кайра үйүнө барып унутуп калабы деген ой да? Сөзсүз да. Үйрөнөм деген адамда сөзсүз түрдө өзүнүн аспабы болуш керек. Же комузу, же аккордеону, же башка. Азыр комуздарыбыз, биздин кыргыздын комуздарыбыз илгеркидей эле бирөңчөй эмес, концертный, анан учебный деп бөлүнүп калган. Анын ичинде деген карагай комуз, жаңгак комуз, анан өрүк комуз деп да бөлүнөт. Өрүк комуздар чын эле ал мастерствого жараша, чапкан адамдарга жараша болот. Өрүк комуздан деле кээ бир начар чабылып калса, начар эле үн бербеген комуздар болот. Үн бере турган жакшы мастер болсо, карагайдан деле жапжакшынакай үнү сонун комуздарды чаап коюшат да. Анан сөзсүз түрдө ошол үйрөнөм деген адамдын өзүндө аспап болуш керек. Анан келип аткандардын арасында 3 эмеге тең эле кызыккандар көп. Аккордеон тартып ырдайм, комуз чертип ырдайм, комузду күү ойногонду жактырам. Мага аспаптын эле кереги жок, ырдап чыксам экен деген жаштар да бар да. Үндү эле ырдасам минтип калат, каргылданып кетем. Кандай кылып ачыш керек? Ушундай суроолор. Вот ошону кандай кылып ачыш керек үндү? Мен өзүм айтсам, такыр ырга слух да жок, голос да жок да, мындай рэп эле ырдабасак. Эми үндү ачуу маселеси көп жактуу. Үндү дайыма ырдап жүрбөгөндөй үн отурганда. Үндү таптап туруш керек. Ырдап туруш керек. Канчалык ырдаган сайын, канчалык үндү бийиктеткен сайын, үн ачыла баштайт. Ошентип тарбиялайт, акырындан тарбиялайт. Кыйкырып сүйлөбөш керек, кыйкырып бирөөнү чакырбаш керек, муздак нерселерди ичпеш керек. Газировка, азыр ошо газировкалар көп, газировкаларды ичпеш керек. Жанагы жаңгак, жер жаңгак, семишке дегендерди чакпаш керек, жебеш керек, ушундай майлуулугу көп эмелерди кабыл албаш керек да ошо. Арыктагандай эле экен да. Ошондой эле да. Үндү негизи таптап жүрүш керек. Ошо. Ырдап, обязательно ырдаш керек. Чын менен ырдап, көнүгүүлөр бол, атайын үндү коюнун атайын көнүгүүлөрү болот өзүнчө, вокальный. Ошолор менен көнүгүү жасаш керек.
ошондо эгер ошо көнүгүүлөр жасашса, таланты жок болсо да голос койгонго адамда мүмкүнчүлүк бар, Эми ырдайм деген кишиге обязательно тиги талант болуш керек да, чынында эле талант болуш керек. Анан жана чыны менен туура айтасың, эми дикторлорго деле ошол да. Дикторлордун үнүнүн аларды да үнүн коет. Кандай көркөм окуу деген да бар да. Вот, көркөм окуу, көркөм сүйлөө, көркөм ырдоо, анан үн жакты тарбиялаш деле оңойго турбайт. Мен ырдайм десем тарбиялап берет экенсиз да. Кудай буйрса. Жөнөкөй ТВнын көрүүчүлөрү, мен 2 айдан ырдайм. 3 айдан комуз, 4 айдан аккордеон. Лү, болгон той топурда өзүбүз болобуз дейм. Анан азыркы окуучуларыңыз боюнча жаштар жазылып атабы? Биякта анткени менин билишимче, биздин информация боюнча жаш балдар абдан көп. Школдо окугандар көп, студенттер көп. Ошолордун чалып, келип, кызыуулары кандай ушу комузга? Анткени чоңдор жазылып атат да, алардыкы түшүнүктүү. Биз комуз күү менен өскөнбүз. Комузду айтышты көрүп чоңойгонбуз, кызыгып. Анан азыркы бул Москвадагы чоңоюп келе жаткан жаштардын кызыгуусу. Кызыгуусу абдан чоң. Ата-энелер чалып атат. Сүйлөшүп атабыз. Мен айтып атам, негизи 4-класстан өйдө деп, мисалы үчүн мектеп окуучуларын 4-класстан өйдө кабыл алып үйрөтүүгө болот. Колуна комуз карматып. Чынында эле ошол көп жылдардан бери ушул Москвада жашап, иштеп, анан балдар орус класстарда окуп, кыргыз тилине суусап, кыргыз ырларына суусап дегендей калгандар көп эле экен, айтып атышат, келебиз деп атышат. Жакында эле бир ушу Москвада төрөлүп, Москвада өскөн бир Айпери деген кыз келип, комуз үйрөнө баштады. Үйрөндү, бир күнү аягына чыкты, мага өзүмө кошулуп комузду ойноп калды. Кадимкидей эле жанагы кыргыздын Энекем деген ырын терип черткенди үйрөттүм. 8-мартка чейин апасына ошол Энекемди Кудай буйрса ырдап берет. Анан орус класста окуйт да, орус мектепте окуйт экен. Анан кийин Крокодил Генанын ырын дагы комузда үйрөтүп койдум. Кудай буйрса анын дагы сөзүн жаттап, классташтарына ырдап берет. Ал 3-сү, 4-сү 9-май мына бат эле кирип келет. Кудай буйрса ошого жеңиш күнүнө карата комузда жеңил ойнолот, жеңил ырдалат. Катюшаны дагы Кудай буйрса жаттап алып чыгат буйрса. Кудай буйрса анда ошол кызыңызды энесине ырдаган ыры болсо бизге тартып жөнөтүп коюңуз. Буйрса биз болсо көрүүчүлөр менен бөлүшүп коелу. Азыр такшалып атат, анан орус класста окуган орус кыз энекесин ырдаган ыр көп адамды жашын толкундатып ыраазы кылат деген ойдобуз. Анан сөзүбүздүн аягында өзүңүздүн каалооңуз болсо, бир ойлоруңуз болсо, комузга келгиле деген кыргыздын атууларына кайрылайын десеңиз, азыр бош микрофон өзүңүз каалагандай. Эми урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, мекенибизден алыс жүрөбүз баарыбыз. Мен сиздерди эми кыргыз кайда болсо кыргыз бойдон калышыбыз керек. Өзүбүздүн улутубузду, тилибизди, дилибизди сакташыбыз керек. Ошол көзгө басар комузубуз, музыкалык аспап. Үйрөнөбүз дегендер болсо, сиздерге жол ачык, келиңиздер, үйрөнүңүздөр, балдарыңыздарды алып келсеңиздер, үйрөткөнгө жардам берип, аракет кылабыз. Колдон келген аракетимди, билгенимди сөз түрдө балдарга, жаштарга үйрөткөнгө макулмун, даярмын. Кудай буйрса. Рахмат. Теңиз байкебиз бүгүн бизде конокто болду. Кыргызстанда мугалим болуп, музыка сабагына мугалим болуп 20 жылдай иштеген тажрыйбасы бар. Метро Таганскийде, кольцевой линияда, Верхнерадищевская, дом 9, строение 4-де, офис 8. Офис 8-офисте эртең менен саат 10-дон
кечки саат 10-го чейин өзүңөрдүн графигиңерге карап, өзүңөр каалаган учурду тандап жазылсаңыздар болот. Курстун баасы мен билгенден вокалдагы, аккордеондагы, комуздагы айына 3000 рубль. Ошол айтканыңыз боюнча буюрса 1 айда адам үйрөнсө болот. 2 айда профессионал болбосоңор дагы любительский жагынан комуз чертип, эл астына кичинеден чыгып, эл астына чыгып, ырдап, бийлеп, Москвада окуган балдарыңыздар болсо алып келсеңиздер, ар кандай творческий вечерлери болгондо Кыргызстандын күүсүн, Кыргызстандын комузун бияктагыларга чертип берсе, баарына тең акырындан болсо дагы өзүбүздүн каада салтыбызды тартуулаганга мүмкүнчүлүгүбүз болуп калды. Ошол ушуну менен сизге келип бергениңизге чоң рахмат. Чакырганыңыздарга сиздерге да рахмат. Буюрса ишиңиз ийгиликтүү болсун. Биз колубуздан келишинче жардам беребиз жана элдерди чакырып, ушу комуз үйрөнгөнгө үгүттөп турабыз кыргыздарыбызды. Ал эми Жөнөкөй ТВнын көрүүчүлөрүнө көрүшкөнгө чейин демекчибиз. Кийинки чыгарууну буюрса Жөнөкөй ТВ каналынан, YouTube'дан көрөсүздөр. Көргөндөн кийин сөзсүз жазылып коюңуздар. Ассаламу алейкум, сак саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.